Өлкөнүн укук коргоо органдарын жана сот тармагын реформалоо иштеринин алкагында бир катар кодекстер жаңыланган. Кабыл алынган мыйзамдык ченемдик актылардын ичинде кылмыш жаза, жазык процесстик, жарандык процессуалдык, жазык аткаруу жана жаңы иштелип чыккан кодекстер бар. Жалпылап айтканда 2019 жылдын 1-январынан тарта жаңы 5 кодекс жана 2 мыйзам күчүнө кирген. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой 2019 жылы 1-январдан баштап 5 жаңы кодекс, 2 мыйзам колдонууга киргизилген. Ошол мыйзамдардын жергиликтүү калкка түшүндүрүү максатында анан кандай деңгээлде иш алып барып атышат, райондук деңгээлде кандай иш-чаралар жүргүзүп атат жана ошону менен бирге эле Манас райондук сотунун ишинде кандай иш-чаралар, анан кайсы категориядагы иштер каралгандыгы жөнүндө маалымат бердик да. Акимчиликтен айткандай азыр жана ата-энелер менен жана ошондой эле диний кызматкерлер менен да түшүндүрүү иштери болсо жакшы болот эле дейт. Анан кийинкиге пландаштырып атабыз. Ошону буюрса диний кызматкерлер менен жана ата-энелер менен чогуу ушу жазык мыйзамдын талаптарын түшүндүрүү боюнча. Жаңы кодекстерди ишке киргизүү эң ириде сот тармагын реформалоого багытталган. Анда мыйзамдык ченемдик актылар дээрлик толугу менен жаңыланган. Мына ушул өзгөрүүлөр боюнча жыйында Манас районунун жергиликтүү бийлик өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө толук кандуу маалымат берилди. Жазык кодекстин максаттары болуп, инсандын укуктарын жана эркиндиктерин, коомду, мамлекетти жана адамзат коопсуздугун кылмыштуу кол салуулардан коргоо, кылмыштардын алдын алуу, ошондой эле кылмыштан бузулган адилеттүүлүктү калыбына келтирүү болуп саналат. Бийлиги кетсек, кылмыш жаза кодекстериндеги жаңыланууга ылайык эми мындан ары жорук жасаган адамдардын соттуулугу жок болуп саналат. Муну менен алар айып пулун төлөп же тийиштүү жазасын алган соң соттолгон деп эсептелбей калат. Ал эми жыйындын жүрүшүндө өткөн жылда аталган райондо катталган кылмыш иштери, алардын бетин ачуу боюнча маалымат берилди. Катталган кылмыш иштеринин ичинде жашы 18ге чыга элек жаштардын никеге туруусу дагы көп кездешүүдө. Жалпысынан айтсак, ушул ар бир эле райондо республика боюнча эле ушул никеден ажыратуу боюнча жарандык иштер көп катталат. Бул абдан өкүнүчтүү. Ушул жаш үй бүлөлөр ушинтип үй бүлө кургандан кийин эле ушу пикир келишпестиктерден болобу, мүмкүн зордук зомбулук болобу же бул ала качуунун кесепеттери болобу, тилекке каршы ушундай көрүнүштөр болуп атат. Манас району боюнча эле 63 арыз боюнча нике бузулуптур. Бул 63 үй бүлө бузулгандыгын билдирет. Жыйындын соңунда Талас облустук сотунун төрагасынын орун басары Өмүрлан Түнкатаров Манас районунун жергиликтүү бийлик өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү биргеликте ишке ашырууга чакырды. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Ислам Канатбеков, Манас району.